Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкыбыздары. Ободо белгилүү журналист жана жазуучу Мамат Сабыровдун «Ырысы тоодой» чыгармасы. Биз клиент күткөн таксисттер жол четинде карта чабышып отурганда алдыбыздан Кадырдын Лексусу зуу этип өтүп кетти. Машина бат өтсө да Кадырдын жанында отурган көз айнекчен жаш кызды баарыбыз көрүп үлгүрдүк. Тоого кетти, деди Жусуп. Көрдүңөрбү? Бүгүн бөлөк кыз экен. Кече башка болчу. Кандай адамдар ушундай жолду болот билбейм. Же кебетеси түзүгүрөөк болсо экен. Акчасы көп да, деди Багыш. Азыркы кыздарга акча берсең эле болду, кете берет. Картаң экениңе да карабайт, түрүң суук экенине да карабайт. Билбейм, кандай болгон күндө да ырысы тоодой экен. Биз ушинтип сөз кылып атканда аялдамада бир байка отурган. Машинесине күнүгө бирден кыз салып жүрсө эле ырысы тоодой болуп калабы, деди Жусупка карап. Конечно, деди Жусуп. Бизге окшоп маңдайына ат тепкендер отурбайбызбы минтип. Байке мыйыгынан күлүп койду. Бүгүн жолу болуп, ташы өйдө кулап аткандардын баарын эле бактылуу экен деп ойлобогула, инилер. Турмуш деген ары кызык, ары табышмак нерсе. Бизге жыргал болуп көрүнгөн нерселердин артында куурал, ал эми азаптын артында болсо, тескерисинче жыргал катылып жаткан болушу мүмкүн. Мен силерге өзүм күбө болгон бир окуяны айтып берейин. Анда менин да силердей жаш кезим, салык кызматында иштейм. Салыкчылардын жашоосун өзүңөр билесиңер да. Чөнтөк толтура акча. Күндүзү балан жердин тамагы жакшы. Түкүн жердин тамагы начар деп кафелерден кафе тандайбыз. Кечинде сауналап жөнөйбүз. Бир жолу адатыбызча саунада жыргап куунап отурганбыз. Аңгыча эле арабыздан бирөө чета окшошпой жатат, кыздарды чакырбайлыбы деп калды. Коллегабыз Алымкулдун тааныш кыздары бар экен, телефон чалды эле экөө заматта жетип келишти. Биринин өңү сертирээк экен, ал байкушту эч ким караганда, көңүл бурганда жок. Бири болсо тим эле адамдын сугу түшө тургандай сулуу. Парга кирсек да, столго тамак ичип отурсак да, бешөөбүздөн көзүбүздү албай, ошону тиктейбиз. Ыңгайы келген жерде сөз ыргытып, ар кимибиз өзүбүзгө имергенге аракет кылып отурабыз. Эки бөтүлкө коньяк ичилгенден кийин Бекбай досум кыздар кондициясына жетти деп ойлоду окшойт. Ордудан туруп мындай деди. Силер каршы болбосоңор, биз Айзирек экөөбүз тиги жака барып келели? Барбайм, деди сулуу кыз шыр эле. Бекбай чиренген, текебер жигит болчу. Мындай мамилени күтпөсө керек. Чокчуң этип ары басып кетти. Калгандарыбыз болсо, мага макул болоор деген ичибизден үмүт кылып отурабыз. Бир топтон кийин Мурат аттуу жигит жасакерлене сөз баштады. Кыздарга мамиле кылганын да билбейсиңер, деди тамашаламаш болуп. Шыр эле жүр тияка десе, кайсыл кыз макул болсун? Сылап сыйпап, эркелетип айтыш керек да. Айзирек айым, макулсузбу мени менен сейилдеп келгенге? Жок, деди сулуу кыз дагы бир чорт кесе. Шагы сынганы көрүнүп турса да, Марат сыр бербей, эч нерсе болбогондой ырсайып отуруп калды. Өзүнө ишенген, өзүн кыйын сезген эки жигитибиз кагуу жегенден кийин калган үчөөбүз эми кызга сөз айтканга батынбай дымып калдык. Эч кимибизди жактырбадыбы, же ала жипти аттабаган Аруке деп коебуз ичибизден. Аруке болсо анда жалаң, жылаңач эркектер отурган жерге эмнеге келди? Аңгыча Айзирек ордунан турду да Жоомарт аттуу жигитти колунан жетелеген бойдон парныйга алып кирип кетти. Жоомарт биздин арабыздагы эң жашыбыз болчу. Ичибиз күйгөнүн айтпа. Жашты диши жаш экен да, деди Мурат күрсүнүп. Чоёктотуп буларды эмнеге чакырдың билбейм, деди Мырзабек. Акча алчу кыздарды эле чакырыш керек болчу. Бильярд ойноп кирдик. Бирок өзүбүз шар атыбыш болгонубуз менен баарыбыз тең Жоомарт менен Айзирек жетелешип кирип кеткен бул бөлмө жакта карайбыз. Бир топтон кийин Жоомарт жылмайып чыга келди. Эс алуунун экстремалдык түрүн жактырганыңарды билген эмес экенбиз, дедим мен.
Ичибиз өрттөнгөнүнөн ага кышык сөздөрдү айтып, өч алгыбыз келип атат да. Өнөгүмдүн каалоосу ошондой болду, деди Жоомарт жылмайып. Ошол окуядан кийин Жоомарт кескин өзгөрдү. Буга чейин дайыма шайдоот жүрчү жайдары жигит ойлуу тартып, өңдөн аза баштады. Иш учурунда бир жака жоголуп кетип, бир маалда кайра пайда болуп калат. Бир күнү экөөбүз кабинетте эң калганда акырын кепке тарттым. Акыркы күндөрү бир башкача болуп жүрөсүң, бала. Үй ичиң тынч элеби? Бирөөнү сүйүп калгандан соосуңбу деге? Жоомарт бир саамга мени жалдырай карап туруп, эки көзүнөн мөлт этип жаш тагып кетти. Айта албайм, байке. Демек, өтө олуттуу бир иш болгон экен. Эми аны ушундай абалда таштап койгондо деле болбойт эле. Ментип ичиңе жутуп жүрө бергенде өзүң эле кыйын болот, дедим. Мен сага бөлөк бөтөн эмесмин. Айта бер. Балким жардамым тийип калар. Эң жок дегенде бир аз жеңилдей түшөсүң го. Байкуш дагы бир саам унчукпай туруп анан чечилди. Айзирек эсиңиздеби? Жанагы саунадагы кызчы, ошол. Жаман оорусу бар экен да. Мен бир кызыктай боло түштүм. Кудай бир сактаган экен, дедим ичимен. Эгер ошондо кыз Жоомарттан башкабызды тандаганда эмне болот эле? Бүгүн же мен, же Бекбай, же Мурат ушинтип сыздап отурмакпыз да. Кудум бир анекдоттогудай. В этот раз девушка выбрала самую младшую из нас. А нас оставила с носом. А теперь тот счастливчик может остаться без носа. Анан шого эле ушунча кыжалат болуп атасыңбы? Азыр андай балекет оорулардын баарын оңой эле айыктырып калышпадыбы? Эч кимге билгизбей жашыруун дарыланган клиникалар бар. Эгер өзүң уялсаң, мен сүйлөшүп берейин. Жоомарт башын чайкады. Кеч болуп калды, байке. Көрсө иш чындап эле чатагына айланып, оңолбус жагына ооп кетиптир. Жоомарт көптөн бери конкурска катышып жүргөн. Жакында чет өлкөгө 2 жылдык стажировкага кетмек. Жөнөр алдында мед кароодон өтүш керек экен. Жана кыз менен жаткандан кийин эчтекеден бейгапар поликлиникага анализ тапшырганы бара койсо, канынанбы, заарасынанбы оору чыгып калыптыр. Иш убагында жоголуп кеткенде ошол поликлиникага чуркап жүргөндөгүсү тура. Врачтар биздин жетекчилерге телефон чалып койгонбу? Жоомарттын жаман оорусу бүт коллективге колду. Зачуудан улам ал стажировкасынан гана кол жуубастан жумуштан да кетүүгө аргасыз болду. Эң кейиштүүсү жаман ооруну 6 айлык боюнда бар аялына да жуктурган экен. Врачтар баары бир киши болбойт деп баласын алдыртып салышты. Айтор 5 мүнөттүк жыргалдан улам бир үй бүлөнүн турмушу аңтар, теңтер болуп кетти. Бакытка балкып турган үй бүлөнү бир заматта кырсык басты. Так что, инилер, бардык нерсенин эсеп кысабы бар. Орустар айткандай, за все надо платить. Жакшы иш үчүн сыйлык алсаң, жаман иш үчүн кун төлөйсүң. Жанагы досуңар ушинтип эле оюн салып жүрө берет деп ойлоп жатасыңарбы? Андай болбойт. Бир күн катуу мүдүрлөт. Кантип оңкосунан сайылганын өзү да билбей калат. Сынадан качкыла, сынанын кесепети жаман, деп ата-бабаларыбыз бекеринен айтышкан эмес да. Аңгыча ар жактан маршрутка көрүнүп, байке кеткенге кабынып калды. А жанагысы эмне болду деп сурады багыш. Ал эмне болуш керек эле? Эчтеке болгон жок. Аял деген шайтан сыяктуу. Ал эркекти азгырганга жаралган. Анын тузагына түшүп, торуна чалынбаш үчүн эркек өзү бекем болушу керек. Байке маршруткага отуруп жөнөп кетти. Биз ал кеткен жакты улам карап коюп, ойго чөмүлдүк. Кадыр жөнүндө ойлогондо бай эле ага суктанып жатканыбызды унутуп да калдык. Сиздер белгилүү журналист, жазуучу Мамат Сабыровдун «Ырысы тоодой» чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.